Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Москвада мекендештерибизге жеңил акча табуунун дагы бир жолун лайфхак катары айта кетели. Москвада эң оңой акча табуунун дагы бир жолун ушул видеодо айта кетти. Пайдалансаңыз болот. Как легко и просто купить квартиру в Москве, даже если у тебя нет работы. Для этого нужен всего лишь телефон с камерой и глаза. Сейчас против самокатчиков ввели множество больших штрафов. Вам достаточно просто зафиксировать их на камеру и отправить в компанию. С каждого доноса мы получаем 50% от штрафа. Не бойтесь стучать на самокатчиков, их не любит даже собственная мать. Либо вы их собьете, либо они вас. И только в прошлом месяце мой кэшбэк от доносов составил 560 тысяч. Таким образом, я накоплю на квартиру всего за 16 месяцев. Если вам вдруг станет стыдно за то, что вы делаете, вспомните народную мудрость. Ехали медведи на велосипеде, а петухи в прокате на электросамокате. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Москва кабарларынан айта кетсек, түнү менен Москвага дрондор дагы чабуул жасады. Кудай сактап, бир да дрон Москванын ичине учуп өтө алган жок. Алар Москвада эле атылып түшүрүлдү. Москва мэри Собянин маалымдагандай, ондогон дрон атылып түшүрүлдү. Жана жабыркаган же каза болгон адамдар жок деп билдирди. Кантсе Москвада мекендештер, Кудай сактап мекенге аман эсен иштеп келиңиздер. Сиздерге дрондун чабуулунан толук видеолорду көрсөтө кетели. Вот Путинка. Пожалуйста, вот. Дрон уебали. Ебать, мир горит. Либо это что-то вообще непонятное. Да прилетело что-то, мне кажется.
такой огромный. Да, он огромный. Я думаю, это какая-то беспалевная штука. Нет. Знаешь, как птички летают, погнали. Зум поменьше. Зум поменьше. Ой-ой-ой. Вот это уже не сбил. Охренеть. У нас все машины на парковке. Ты видишь, даже люди, слышал? Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз Кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.